Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев соттук өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында судьялар кеңешине барды. Жалпы жыйында сот бийлигинин өз алдынча башкаруусуна, Фемида өкүлдөрүнүн көз карандыстыгын чыңдоо жана сот тутумунун бюджеттин аткарылышы, сан ариптештирүүгө байланыштуу бир катар маселелер талкууга алынды. Мында төрага Медербек Сатыев өлкө президенти тарабынан соттордун көз карандыстыгын жана калыстыгын камсыз кылуу максатында судьялардын иштөө шарттарын жакшыртууга, эмгек акыларын жогорулатууга чоң көңүл бурулуп жаткандыгын белгилеп, жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин арттыруу боюнча аракеттерге өзгөчө басым жасады. Бизге ушундай президент тарабынан жылуу мамиле болуп аткандан кийин биз ушу адилеттүүлүктү сактап, туура багытта ишти жүргүзбөйлүбү? То есть мен муну эмнеге айтып атам? Биз коррупциялык системабызда коррупциялык схемалар кайсыл бизде структураларыбызда бар. Давайте ошонун үстүнө карайлы. Мурдакы жат көрүнүштөрдөн айрылалы. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, биз цифровизацияга киребиз. Бирок судьялар уже изнутри дайын болуш керек. Биз идеологияны бурушубуз керек болот. А бул сиздер кыласыздар. Сот кеңеши кылыш керек да ошо идеологияны кандай кылабыз? Сунушуңуздарды бергиле. Биз азыр эл күткөн соттук реформаны биз кылып беришибиз керек да. Бизден эл ушуну күтүп атат. Урматтуу коллегалар. Жыйында Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин төрагасы Кыдык Жунушбаев судьялар кеңешинин ишмердүүлүгүнө токтолуп, соттук өз алдынча башкаруу органынын аткарган иштерине жана көйгөйлөр туурасында билдирди. Ал эми судьялар кеңешинин төрагасынын орун басары Рахат Каримова 2023-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасында белгиленген милдеттердин аткарылышы, сот системасынын бюджети жана тартыштыгы туурасында кеңири маалымат берди.